Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Шайырбек Маматокторов, журналист. Саламатсыз. Эркин журналистсизби азыр? Эркин, бекерчи, бош. Бош. Рахмат убакытты алып келгениңиз үчүн. Журналисттин көз карашында кандай азыр Кыргызстандагы абал? Журналисттердин абалы, сөз эркиндигинин абалы, анан өзгөчө мына мүмкүн Украинадан баштасак, Украинадагы окуяларды чагылдыруу боюнча биздин журналисттердин көз карашы, туруму кандай деп баалайсыз? Эсме бизде салыштырмалуу түрдө албетте журналистика ушул Орто Азия чөлкөмүндө жакшы өнүккөн. Ал факт. Аны биз дайыма бир жетишкендик катары айтып келебиз. Ал өлкөнүн жетишкендиги эмес. Чын-чынына келгенде адис биздин тажрыйбалуу журналисттердин жасаган эмгегинин гана жыйынтыгы, бир чөйрөнүн жыйынтыгы да. Аны бизге да мактанып, ошол баалуулуктарга салым кошпогон адамдар деле ошого өзүн мындай шериктеш кылып, ошого өзүнүн таандыгы бар сыяктуу көрсөткүсү келет да. Анын үстүнө мамлекеттик чиновниктер ошол нерсе жөнүндө айтып, бизде сөз эркиндиги бар, бизде журналистика ушундай деп айтып келгенде, ошолорго айткым келет. Алар биздин журналистика, биздеги сөз эркиндиги андан дагы көбүрөөк өрчүмөк, эгерде ошол чиновниктер баягы орусча айтканда мешать этпесе да. Алар өмүр бою сөз эркиндигин басып келген. Басмырлап келет. Дайыма ошону токтотууга, ал эркиндикти азайтууга гана алар ошондой, алардын табияты, алардын жаратылышы ошондой. Чиновниктер эмне үчүн массалык маалымат жөнүндөгү мыйзамды чиновниктер жазат? Эмне үчүн администрациянын кызматкерлери жазат? Анда регулятивный, андай аны жөндөй турган мыйзамдарды журналисттердин өзүнөн алар жакшы билеби? Кантип биз ал бөрүлөргө койду кайтартышыбыз керек? Сөз эркиндиги боюнча сөз жүрүп жатканда, ошонун түздөн-түз катышуучулары, сөз эркиндиги, журналистика кимдерден турат? Анын субъектилери журналисттерден. Ошол адамдардын катышуусу менен талкуулап, эки тарап болуп, ошондо жарала турган мыйзамды чындыгында эскирди. Ал факт. Эскирген менен, мисалы үчүн Американын конституциясы 200 канча жыл? 200 оңдолбой эле эметип атпайбы? Канча 250 болуп кетти. 240 жылдан ашты эч кул дегенде, атүгүл ал жерде ушул эң кызыгы, эң бир кичинекей, эң бир жөнөкөй конституция, Американын конституциясы. Ошол кезде индейстер жөнүндө беренелер дагы сакталып келет да. Эски десе эле актуалдуулугу жогору иштебей калды деп да түшүнбөш керек. Болгону бир аз оңдоп түзө коюп, бирок принципиалдуулук боюнча баштапкы редакциясында, 92-жылкы редакциясында чындап бир той эркин мыйзам болчу. Ошол кезде мезгил ошондой болчу. Демократиялуу. Ошонун духун калтыруу керек болчу дагы. Калган эми мисалы үчүн блогерлерди, сайттарды биз маалымат каражаты катары карайбыз дегендер эле кошуп койсо болмок да. Ал чиновниктер ал мыйзамдын ичине кирип алып, ташталганча каалагандай бурмалап эме кылып ишти. Анан кийин аны алып кирген, аны жактаган, мыйзамды жактаган адамдарда билбейм кантип ынандырды өлкө башчылыгына ушул мыйзам туура деп. Дайыма ушинтип баягы көрүнбөс бир армия бар чиновниктерден турган. Ошолор ошентип биздин чөйрөгө журналистика, сөз эркиндигине ошолор аралашат. Алардын аты жөнү да жок, мындай бир анык жүзү, сөөлөкөттөрү жок. Ал ошо чиновниктердин армиясы, ошол чиновниктердин табияты. Себеби алардын булуктарын коомчулукка ачып чыгарып койчу бир гана альтернативалуу тарап ошол журналисттер да. Алар болбосо, аларды мыйзам же күч органдары, тергөө органдары, башкалар ооздуктай албай атат да. Себеби алар баары бир тараптагы чиновниктер болуп калып атат. Ошолорго каршы пикир айтып, ошолорго каршы турган коомдун жактоочулары, коомдун кызыкчылыгын жактоочу субъектилер булар журналисттер. Болгондо дагы көз карандысыз, эми салыштырмалуу түрдө түрдүү медиалар бизде бар. Ошол адамдар гана ошол коомдук маселелерди сыртка алып чыгып, уурулуктуу,
ашкере мамлекеттик жыргалчылыктарды ашкере колдонгондорду, компетенциз иш алып барып жаткан мамлекеттик чыныктөрдүн жүзүн ачуудагы нерселер албетте аларга жакпай калды да, ошондуктан алар ушул мыйзамды анын ичине фейк туурасында кошуп, анан өздөрү чындап ушундай нерселерди иштеп чыгарса да бир жөн агай. Алар көчүрөт. Орусиядан алып келип көчүрмөлөгөн мамдума эмнени кабыл алсачы, карап турсаңыз, Москвадагы бүгүн кар жааса бир жумада ошол суук бизге келет деп коет го. Москвада эмне кол коюлса, мамдумада ошол мыйзамдын так же болбосо бир аз өзгөртүлгөн варианты бизге келет. Бир жолу атүгүл кээ бир демилгечилер көчүрүп атканда Российская Федерация деген жери калып калыптыр эле, эсиңиздеби? Ошончолук парадоксалдуу, ошончолук уят нерселерге чейин барышат да. Баары бир бети кызарбайт. Бетон кызарбайт. Ошол бойдон түртө беришет, ошол бойдон ошол мыйзамдарды өткөзүп берет. Ошентип атып, биздин жетишкендиктерди башка бирөөлөр кайрадан азайтып, кайрадан ылдыйга түшүрүүгө аракет кылып жатат. Ошондуктан сиз айткан Украинадагы абал өтө маанилүү. Кээлерде мага айтып атса, сиздеги өлкөнүн ичиндеги нерселерди айтпай эле Украинаны айта бересиз деп. Өлкөнүн ичиндеги нерселер түздөн түз Украинадагы абалга байланыштуу жана көз каранды. Ал жерде эки түрдүү формадагы мамлекеттик түзүлүш, эки түрдүү принциптер күрөшүп атат. Украина өзүнүн эркиндиги үчүн гана күрөшпөстөн, Украина сиз менен биздин эркиндигибиз үчүн дагы бүгүн күрөш жүргүзүп келет. Украина Казакстандын, айрыкча Түндүк Казакстандын эркиндиги үчүн күрөшүп жатат. Украина Осетиянын, керек болсо Приднестровье, Молдованын эркиндиги үчүн күрөшүп атат. Прибалтикадагы чакан өлкөлөрдүн тынчтыгы үчүн, Финляндиянын коопсуздугу үчүн Украина күрөшүп жатат. Бул жогору турган мындай адамгерчиликтен, адамзаттын ыйык баалуулуктары үчүн ошолор күрөш жүргүзүп келет. Ким менен күрөшүп атат алар? Алар диктатуралык режим менен жана анын өнөктөштөрү менен. Путиндин режими чыныгы диктатурасы узак мөөнөттө анчалык бийликте туруунун өзү нормалдуу көрүнүш эмес. Бир эле адам ошончо жыл ар түрдүү өзгөртүп эле, мыйзамын өзгөртүп эле жап-жалгыз башкара берди. Жыйынтыгында ошончолук чоң территорияга, ошончолук чоң байлыктарга ээ болгон Орус Федерациясы байып кеткен жок да. Жөнөкөй мисал, 33 миллиард турган труба менен Сила-Сибирь деген магистраль менен булар газ сатат орустарга. Орустар Кытайларга. Аябай көп акча түшөт. Ошол газ трубанын жанында, ошол газ трубанын түбүндө жашаган баякы адамдар 80 жыл бою газ көргөн эмес. Жана федералдык трассалардын жолдордун абалын көрсөңүз, Россиядагы жашоонун абалы. Ошол эле Украинадагы согушта орус жоокерлери эмне үчүн булардын айылдарында деле унитаз бар дегенди айтып, ошолорду жулуп, телевизорго чейин салып кетип аткан жерден танка жарылып, баары шерменде болуп, жерге чачылып калды. Ошол Орусиядагы башкаруу формасынын, мамлекеттин түзүлүшүнүн жүзү ошол жерде чачылды да, кандай абалда. Өзүңүздүн элиңизде 30 жыл бою жакырдандырып, 20 жыл бою Путиндин режими жакырданып келди да. А жакыр калк, кедей калк оңой манипуляцияга оңой берилет. Алар үчүн орус дүйнөсү, ошентип биз мындай улук, мындай башкача элбиз, биз өзүбүздүкүлөрдү тыштабайбыз. Орус кайсы жерде болсо, биз ошол жерге барып ошолорго жардам беребиз деп, мамлекеттик суверендик, мамлекеттик чегара, эл аралык укук нормалары, бул адамзаттыктын бул ыйык нерселери дегенде алар мындайча айтканда уруп да ойнобойт. Жакпайбы орустарга Украинада жашоо? Кетип калды анда Орусияга барып жашабайсың. Ким сизди жоктоп атат? Ким түшкөт? Макул, барып Орусияга барып жашаңыз. Украинанын ичинде, же Молдованын ичинде
Кыргызстандын ичинде, Казакстандын ичинде сиз сепаратисттик маанайды жаратып, Москвага чалып, мага бизди биякта жектеп атат, бизге жаман мамиле кылып атат деп, ал жактагы мени тынч өлкөгө алып келип, бул жерде кагылышуу, ушундай абалды түзбөш керек да. Сизге жагабы, барып жашаңыздар. Барып Орусияга барып жашап көргүлө, ошондо көрөсүңөр кандай ал мамлекет экенин. Орусияда нормалдуу жашоо үчүн шарттар жок. Эмгек акы аз. Эми биздикилер мигрант катары аргасыз болуп, биздеги эмгек акы андан да аз да, ошондуктан аргасыздан биздикилер барып мигрант болуп иштеп, жана эң өкүнүчтүүсү Орусиянын пропагандасына сугарылып келип атышат. Эмне үчүн биздин эл ушундай көз көрүнө калпты айтып аткан пропагандага ушунчалык ишенет? Биздин коом аябай колдоп атат. Билесизби, согушту. Тиги Орусиядагы эмне үчүн Орусиянын жарандарынын манипуляцияга оңой берилет дедим. Себеби алар жакыр адамдар. Кээде коом билим албайт. Билимсиз адамдар маалыматты бир тараптуу гана кабыл алып көнгөн. Биздин коом эмнени көрөт? ОРТ менен РТРди көрөт, ошол пропагандага сугарылат. Ошондуктан Орусиянын позициясы туура деп эсептеп атышат. Алар ойлонбой жатат. Мынакей бир эле окуя эки жерде окшош орун алды. Бизге агрессия кылып Тажикстан кол салды. Эки жолу. Эки жолу. Бир жылдын ичинде. 1,5 жылдын ичинде. Ошол нерсе сизге, мага жана ошол Орусияны колдоп жаткан адамдарга жаккан жок. Себеби биз аны агрессия деп эсептедик. Эмне үчүн Тажикстан Баткенге кирип келип, биздин жерлерди аткылап, биздин көпүрөнү жардырып, биздин жарандар качкын болду. Чегараны бузуп кирет. Мамлекеттик чегараны бузуп, биздин суверендикке доо кетирип, сизге чабуул кылды. Ал жакпайт. Ошол адамдарга жакпайт. Бир да Кыргызстандыкка жаккан жок. А бирок эмне үчүн ошондой эле чегараны бузуп, ошондой эле кошуна өлкө, ошондой эле бир тууган кирип, Украинаны аткылап чабуул кылып атса, аны колдоп жатасыңар. Анда силер Рахмонду, Путинди колдосуңар, Рахмонду да колдогула. Анда силер Кыргызстанга, Тажикстан жасаган агрессияны туура деп тапкыла деген келет да ошолорго. Бул окшош нерсе да. Принциптер окшош болуш керек. Агрессия, Кыргызстанда деле агрессия, ал жакта да агрессия. Ошондуктан ошол нерселерди ажыратуу билүү үчүн критикалык ой жүгүртүү бизде толук калыптанбады. Биз орус каналдарын тыймай сайын эч кандай бир кездерде бир эме туура эмес нерсени жасап турбуз. Маалымат таласын аралаштыруу үчүн анын составын, курамын көбөйтөбүз деп, адамда тандоо болсун деп, орус каналдарына кошуп, чет өлкөлүк каналдарды да койсок, ошондо адамда тандоо болуп, биздин жарандар көп маалыматтын ичинен тандап, керектисин алып, көрүп, окуп, жана ой жүгүртөт деп ойлоп турбуз. Ал туура эмес болуп чыкты. Себеп Эми бирок башка чет өлкөлүк орусча аз да. Аз да тандоо бар болгону менен баары бир чет элдик каналдарды аттап өтүп кетип эле баары эле орус каналдарын кое беришет экен да. Себеп биз орусча түшүнөт. Англисче болгону түшүнбөйт. Эң минималдуусу ошону түшүнгөндүктөн, анан кыргызча контент жазган биздин булактардын дагы ошол катачылыгы келип чыгат. Орусча контентти алып элечи, даяр нерсени которуп эле. Чиновниктер, ага эң биринчи мисалдар чиновниктер. Бүт мыйзамдарды алар көчүрүп келип атса, демек карап тура элем. Медиадагы ошол мисалы үчүн орус жөн эле саясий пропагандадан сырткары биз жөн эле орус кинолорун көрөбүз дегендер бар да. Жөн эле сериалдарын. Алардын баарынын ичинде Орусиянын шовинисттик пропагандасы камтылган да. Ең көп тартылган кинолор согуш жөнүндө. Орустардын сериалдары же күч органдары жөнүндө, же согуш жөнүндө, солдаттар, демилер жөнүндө. Анан кийин мына канча 100 жылга жакындап калган согушту пропагандалоо. Анан кийин ал ошол согуштун пропагандасы бүгүнкү күнгө чейин иштеп, өлбөс полк болуп, анан кийин кымындай балагадаган аскер кийимин кийгизип, жетелеп, Георгий тасмасын тагып, биздин элди кырган адамдардын идеологиясын желек кылып көтөрүп, Бишкектин эң негизги көчөлөрүнө чыгып алышат. Эмне үчүн 100 жыл мурда биз
6 жыл мурда бизди кырган элге эмнеге сыйыныш керек? Биз ошол нерселерден менталдуу турду өзүнүн аң сезимде мына 70 жыл бою ошого сиңирген нерселерден арылышыбыз керек да. Биз чындап эркин, чындап суверендик калкка айланабыз десек, оор болсо дагы, тар болсо дагы тарыхта өзүнүн жолду тандашыбыз керек. Биздин жол Орусия менен бир эмес экени далилденди. Себеп Орусия сиз экөөбүз үчүн өнөктөш мындай үлгүлүү өлкө эмес. Себеп өзүнүн элине, бир туугандарына, жакындарына ошондой мамиле кылган Орусия менен кантип сиз аны менен дос болосуз? Аны Орусиянын досторун карасаңыз дагы өзүнө окшош диктаторлук Беларусь жанынан баштайлы. Диктаторлук Иран, Иранда кече 2 жаш жигитти дарга асышты. Өзүнүн коомдо өзүнүн пикирин ачык айткандар, митингге катышкандар, ошондой сөз эркиндигине мынакей жаза. Бизде мага жетелеп, жетпейт дагы. Буюрса биздин бар фундаменталдуу түрдө түзүлүшүбүз башка. Ошондуктан Түндүк Корея, Сирия, алыскы жакта дагы жүргөн Мадуро башкарган Венесуэла ошондой нерселерден турат. Мунун өнөктөш достору. Мен атаган өлкөлөрдүн кайсы биринде жашоо жакшы. Демократиялык принциптер иштеп, сот адилеттүүлүгү, же бир жарандардын абалы жакшырып кетти ошого. Бүтүн артта калган диктаторлук жана бийлик алмашпаган өлкөлөр. Жана ошолордон өзүнүн ок дарысы түгөнүп, ушунчалык кирейген, ушунчалык чоң мамлекет Орусия жер жүзүнүн 15% ээлеп турат. Кургактыктын 15% Орусияга таандык. Экономикасы 2%га жетпейт дүйнөлүк экономиканын ичинде. Ал эмнени көрсөткүчү? Демек, бир нерсе ал жерде туура эмес. Бир нерсе туура эмес иштеп атат. Бир жолу Хакамада айтты эле. Украина биз менен араздашып тытышып атат. Значит, мы что-то делаем не так. Украина от нас отталкивается. Эмне үчүн? Демек, биз бир немени туура эмес кылып атабыз деп айтып атат да. Ал деген сөз өзүнүн жарандарына жакшы мамиле кылбаган өлкө, мамлекеттик түзүлүш, мамлекеттик башкаруу башкага жакшылык кылабыз. Сизге, мага, Украинге, Грузинге, Казакка, айрыкча биздин чөлкөмгө, Орто Азиядагы бордош кыргыз, казак, өзбек кошунабыз да. Анча ишарадабыз, анча-мынчаны эске албаганда бар бир тууган кошуна алабыз. Бийлик өзгөргөн Тажикстан Орусиянын жакын өнөктөшү. Ошолордун союздашы жана Рахмондун режими түздөн-түз бизге бүгүнкү күндө коркунуч жаратып турат. Биздин коопсуздукка чек арадагы жалгыз маселебиз ошол. Эмне өзбек менен казак менен оңой маселе чечилет. Ал жерде башка формасы баары башкачараак. Алар Орусиядан олактаган өлкөлөр. Газ союзун түзөбүз деп Путин демилге көтөрдү эле, баш тартышты. Эмне үчүн биз саясатташтырдык? Бирок маселе бүтө элек. Маселе бүтө элек. Себеби басым чоң. Себеби бул биздин чөлкөмдө ушул мен атаган Орто Азия өлкөлөрүндө биздин чиновниктер баш болуп, баарысы про кремлевский деп коет го, орусчул тараптардан турат. Чоңдорубуз баары балдарын ФСБ академиясында окутат, жананы сыймык деп билишет. Мен ФСБ академиясын бүткөм депчи. Сиз башка өлкөнүн академиясын, укук коргоо органдарынын академиясын бүтүрүп келип, биякта сиз Кыргызстандын таламын талашат билеңиз. Мына акыркы кабарлардан байкасаңыз, канчалык басым кылат орусчачы бизге. Түздөн-түз дайыма биздин саясатка кийлешип келет. Ушунчалык пропагандасынан баштап, мамлекет түзүлүш, мыйзамдар өткөндө бирки депутаттары, Госдуманын депутаттары түздөн-түз бизге кийлешип кылат. Биз суверендүү өлкөбүз да. Ошондуктан орус тилинин статусун жөнүндө сөз жүргөндө, мамлекеттин коопсуздугу жөнүндө сөз жүргөндө, сөз эркиндиги жөнүндө биз Украинанын мисалы биз үчүн өтө зор мааниге. Ошол жерде Украина жеңсе, демек демократиялык адамга багытталган баалуулуктар корголот. Ошол эле парламентаризм, мыйзамдуулуктун орношуу, адилеттүү соттор,
ушундай нерсе, ушундай принциптер үчүн Украина күрөшүп жатат. Себеби башка тарабындагы Орусияда биз айткан баалуулуктар жок, жана болушу мүмкүн эмес. Эми качандыр бир өзгөрүүлөр болгондо Орусияда жакшы өлкөгө айланат. Бирок азыркыдай түрүндөгү азыркы башкаруучулар менен, азыркы бийлиги менен, азыркы турпатында андай нерсеге булар келбейт. Ошондуктан биринчи Орусиянын өзүндө чоң реформалар болуш керек. Орусиянын өзү табиятын өзгөртүш керек, бийлигин. Ошентип барып анан кийин жарандарынын да көзү ачылып, эми гана бир аз 700-800 миң качып, эми гана түшүнүштү. Биз Путинди колдой берип, анын монстрду ушундай ажыдарды жаратып алыптырбыз. Эми ал ажыдар бизди жеп баштады деп орус медиалары жазып атат. Жарандар унчукпастан пассивдүү ролду алгандагын шайлоого барып деп коюп, Единая Россияны колдой беришти, Путиндин партиясы катары өсө берди да, анан толук диктаторго айланып алды дагы. Аягында келип, өздөрүн алып барып согушка даярдыксыз, курал жараксыз, кийимсиз алып барып жалаңач бойдон. Кийимин өздөрү сатып алып атат. Өзү сатып алып атат. Аны сатып алганда алар эмне кымбат, сапаттуу нерсени сатып алып атат десип, эптеп эле түсү эле окшош аскер кийимине. Ал кийим эмес аскер. Андай кийиммен сиз талада, тоодо, түздө согуша албайсыз. Андай абалдагы аскерлердин эч кандай талада, согуш талашында пайдасы деле жок. Ошол эле кезде 2 миллиондон ашык даярдалган толук курал жарактуу адамдар бар. Мисалы, Росгвардия, полиция, алардын бардыгы Орусиянын ичинде. Эмне үчүн? Тартип. Ал тартип эмес. Ал бийлик. Диктатуралык бийликти колдон чыгарбай кармаш керек. Жарандык баш ийгөөчүлүк, жарандык нааразычылыктар келип чыкса, алар араң эле турат. Ошол нерселерди басууга бир жаранга ал жерде 3 полицейский. Бир нааразычылык көрсөткөн адамга 3-4 полицейский туура келет. Ошондуктан булар качууга мажбур болуп атат. Эми булардын эчкур дегенде көзү ачылып, Россиянын туура эмес кылган кадамдарын өзүнүн эли биринчи домат коюп, өзүнүн бийлигин айтыш керек. Биз эми толук аралашпайбыз го, сырттабыз. Ошол эле кезде согуштун пропагандасына, анда агрессияны бияка экспорттоп, ал негативдеп келип, бизде ушундай маанайларды жаратпаш керек. Орусия биздин ишибизге таптакыр аралашпаш керек. Украина бир рет биздин ишке аралаштыбы? Жок. Украина бир рет бизге жамандык кылдыбы? Жок. Ал биздин кыргыз газды $1 алып алып, бизди дайыма шантаж кылып, кошунадагы Орусиянын Газпром газ берип атат дейт. Газпромдун газы эмес. Газпромдун бияка түтүгү да жок. Алып келген эчтекеси жок. Кошунадан $112 алып эле бизге $260 сатып атканы эмне үчүн элдер айтпайт, жана ошол маселени изилдебейт. Биздин көз карандыгыбыз ошондуктан. Казакстанда май арзан, Азербайжанда май арзан. Аны алалы десек, Газпром монополист. Ал ээлеп алган биздин чакан базарыбызды. Алып келе албайсыз. Сиз аргасыздан ушулардан кымбат май аласыз дагы. Биз Сечинге окшогон эле бир орус чиновнигинин мындай ээликтерине, сырткы губернияларына окшоп калганбыз да. Бардыгы шайлоонун алдынан биздин саясатчылары баары уруп Москвага жөнөшөт, барып бата алып келишет. Колдо алганы алат, албаганы таптап жиберип койсо ошентип жүрө беришет. Ошентип атып биздин мамлекет Орусияга саясий, экономикалык жана пропагандалык, медиалык көз карандыга болуп ошондой абалга келип калганбыз. Мына жанагы мыйзамды айтып кетпедиңизби? Маалымат каражаттары боюнча 92-жылы кабыл алынган, Ошол кезде демократиялуу болгон. Ооба. Россиянын өзүндө дагы албетте. Ошол кезде мыйзам кабыл алынган. Эмне үчүн 30 жылдын ичинде биздин коом демократиялык жакка ыктабастан ушундай абалга келип калды? Анткени мына Түштүк Корея же башкаларды алсак, 20 жыл, 15 жылда эле алар бүт өзгөртүп өнүп кеткен. Биздеги калдыктар, калган Совет дорунан калган калдыктар. Идеологиялык мыйзам. Советтер Союзу урады. Бирок ал ураганда формалдуу түрдө урап туруп, анын принциптери, анын калдыктары кала берди дагы. Ушул 15 республиканын ичинен чоңурагы, алдурагы СССРдин мураскери болуп,
орусияга алды дагы өзүнүн таасирин баары бир азайтпастан бизди басып дагы эле басып келе берди да. Биз эми суверендүү деп аталып алдык 30 жыл мурда. Бирок фактда иш жүзүндө биз баары орусияга көз каранды бойдон кала бердик. Борбор Россия себеби ураган менен Совет дövrүндө иштеген чиновниктер келди да, калды да. Ошолор башкарды, ошолор эле кайра эле Россияны карап ошону пир тутуп, акыры кубалаганда президентибиз да Россияга качып атпайбы, биринчи президентибиз. Ушунчалык биз орустардын түбүндө жашап, ушунчалык биздин менталдык түрдө ошолорго көз каранды болуп калганбыз да. Ошондуктан биз өнүгүү жолунда башка альтернатива жолдорду тандабай, СССР ураган менен кайра эле ошол эле жолду улантып, Орусия менен өнөктөш болуп кете бердик. Орусия өнүкпөдү, Орусияга өтө коррупциялашты. Орусия дүйнөлүк аренада мындай жакшынакай өлкөгө айланбады. Биз ошого өнөктөш шериктеш болуп алып, ошо менен шерик болуп, ошо бойдон биз да ошо ылдый кулап, ошол начар инфраструктурада, начар билим, начар жашоодо кала бердик. Аягы барып өзүбүздөгү завод, фабрикабыз жок урагандан кийин тил билбегендиктен, чет өлкөгө барып иштеп же окуй албастан мигрант боло баштады, аргасынан жумуш бар. Мигранттар бизге эмнени акча эле жиберет деп айтышат го, 2 миллиард, 3 миллиард. Алар акчага кошуп, пропагандалык продуктыларды, ой пикирди бизге ошолор ташыйт. Жана коомдо ошол пикирлер басымдуулук кылат. Ошондуктан бизгелер комментарийлерди окусаңыз, биринчиден бизге ката жазат. Элементардуу грамматика, орфография жок, себеби билим жок. Анан Путинди жакташат. Путин азамат, Путин ушундай. Билимдүү адам Путиндин өзүн жана анын башкаруу формасын колдобош керек. Себеби ал кыйроолорду жана согушту гана алып келди. Ал адам ошондой экен. Бүт дүйнөнү барымтага алып, бүт дүйнө. Африкадагы ачарчылыктын түздөн түз кесепети Орусиянын ачкан согушу. Биздеги экономикалык кулап болгон ошол согуштун жыйынтыктары бардык. Анын себеби ал Орусия башка нерсеге багыт албастан, технологияларды өрчүндөтүп, өзүнүн жарандарын жашоосун жакшыртпастан, азыр экономикасын согуш рельсине койду эми. Ошондо дагы технология, өз технологиялар жок болуп атпайбы? Батыштан алган технологияны ошол батышка каршы колдонуп. Чын-чынында СССР кезинде ошондой болуп келген. Эң алгачкы завод, фабрикаларды да бизге совет пропагандасы айтпай келген экен, кийин билинип калды. Анын баарын Америка Кошмо Штаттардан алып келген. 30 жылдары. 30 жылдары индустриализация деп бизге сонун пропагандалык нерселерди көрүп келбедикпи? Мына мен эс тартканым 80-жылдардан бери 80 жыл мектепке бардым, 90-жылга чейин совет мектебинде окуганда бүт баары советтик жетишкендиктер болуп көзүбүзгө көргөзгөн. Кийин урап ачылып башка дүйнөнү көргөндөн кийин биз баягы өмүр бою кудукта жашап келген бака чалчыгынан чыгып ысык көлдү көргөндөй болдук да. Дүйнө бар экен да, башка стандарттар, башка жашоо, башка принциптер бар экен. Анан ошонун баарынан кабарыбыз жок, жашап келдик да. Көрсө ал технология өмүр бою СССРде болбоптур да. Аябай аз, көп сандагы эл иштеп, аз сандагы технологияларды колдонгон. Аябай примитивдүү, аябай жөн эле данды эле ээн талааларга себеп алып, ошону жыйнап алып эле коммунизм курабыз деп жүрөбүз. Бизде атүгүл интернет болгон эмес. Интернет 80-жылдары эле иштелип чыгып, чаканыраак масштабта Америкада, башка батыш өлкөлөрүндө колдонулуп келе берди да. Биз биринчи көргөн 90-жылдардагы, 80-жылдардагы чет өлкөнүн машинелерин көрүп таң калдык. 80-жылдардагы машиненин сапатын көрүп, биз акыркы жылдардагыны айтпай эле коелу. Ошондогу технологияларда, ошол унаалардын сапаты, телефондордун, техниканын сапаты. Мынакей, СССРде эчтеке өзүнүн технология болгон эмес экен да. Жана ошол бойдон примитивдүү коом бойдон калдык, ошол эле чиновниктер, ошол эле билим. Анан биздин врачтарга барып, дарыгерлерге барганда бул профессор дегенде мен аябай чочулайм да, себеби ал врачтар өмүр бою Советтер Союзунан бери 40 жыл иштеген адам дейт. Ал билимин жаңырткан жок да акыркы 40 жылда. Эски билим бойдон иштеп жүрөт да, ал наамдарды тагып алып элечи. Кантип ошого сиз ден соолугуңузду ошого кантип ишенесиз? Эч качан билимин жаңыртпаган, актуалдуу бүгүнкү медицинадан кабары жок адам аты профессор болсо эле бара бериш керек да. Ооба тажрыйбасы бардыр балким, бирок билим башка.
таптакыр фундаменталдуу академиялык билим башка. Жаңы адамдар жаңыча окутат. Ошондуктан биздин азыркы жаштар орусча эмес, Батышта окуп, Кытайда окуп, Малайзияда окуп, Турцияда окуп, иштеп, Кореяда, Японияда келген адамдардын көз карашы кадимкидей башкача болот. Алар башкача мамиле кылат коомдогу. Алар аз санда, бүгүнкү күндө алар басымдуулук кылбайт. Мен айткандай, баягы орус пропагандасы бүгүн басымдуулук кылгандыктан алар согушту колдоп атат. Алар чын-чынында өзүнө зыян нерсени колдоп атканын биздин элдер түшүнүш керек. Орусчаны колдоп. Убактыбыз аяктап калды. Эмне кылыш керек, кантип оңдош керек? Бизде пропаганданы кыска аябай. Азайтыш керек, агай. Пропаганданы. Орус каналдарын чектеш керек. Орус каналы бар, бир-эки маданий каналдары калышы мүмкүн. Бирок телеканалдарды токтотуш керек биздеги трансляцияны. Себеби согуштун пропагандасы катары статус берип. Ооба бизде алар басым жасап, бийликти алмаштырабыз деп ушундай аракеттер кылат. Бирок сизге эркиндик жана жыргалчылык жашоо бекер эч ким бербейт. Ошондуктан эркиндик үчүн күрөшүш керек. Тынымсыз күнү-түнү сиз, мен жана калган кыргызстандыктар. Рахмат. Чоң бизде конокто журналист Шайырбек Маматокторов болду. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламатта болуңуздар.